24-сентябрь. Ыйсанын кубаныч издөөсү. Ишенимибиздин баштоочусу жана бүтүрүүчүсү болгон Ыйсаны карайлы. Ал алдыда күтүп турган кубанычтын ордуна шылдың болгонуна карабай, айкаш-жыгачка керилип, азапка чыдады. Андан кийин Кудайдын тактысынын оң жагына отурду. Еврейлер 12-бөлүм 2-аят. Ыйсанын жогоруда бизге калтырган үлгүсү: биз Кудайга канчалык канааттансак, Кудай биз аркылуу ошончолук көп даңкталат деген түшүнүккө каршы келеби? Бул түшүнүктүн маңызы мындай: сүйүү бул кубанычка ээ болуунун жолу. Андыктан адам кубанычка ээ болуу ниети менен сүйүү көрсөтүшү керек. Антпесе ал Кудайга аргасыздан баш ийиши мүмкүн. Же Кудай аны ырайымдын куралы катары колдонсо, андай мүмкүнчүлүккө туталанышы же убада кылынган сыйлыкты бар калбай коюшу мүмкүн. Еврейлер 12-бөлүм 2-аятта Ыйсанын кылганы бул көз карашка каршы келбегени ачык айтылат. Сүйүүнүн тарыхтагы эң чоң ишин кылганга, Ыйсанын аябагандай чоң кубанычка, атап айтканда, куткарылып алынган элдердин жамаатында Кудайдын оң жагына отуруудан келген кубанычка умтулуусу себеп болгон. Ал алдыда күтүп турган кубаныч үчүн айкаш-чыгачка керилип, азапка чыдады. Автор Еврейлерге жазылган каттын 11-бөлүмүндө аталган ишенимдин баатырлары менен бирге Ыйсаны да үлгү катары көрсөтүү ниети менен ушундай сөздөрдү айтып жатат. Ишенимдин баатырлары Кудай сунуш кылган кубанычка ушунчалык бекем ишенгендиктен жана ага жетүүгө ушунчалык ынтызар болгондуктан күнөөнүн убактылуу жыргалчылыгын четке кагышкан жана Кудайдын эркине ылайык жашоо үчүн башкалардан кордук көрүүгө даяр болушкан. Еврейлер 11-бөлүм 25-аят. Демек, Гетсемани багында өткөн караңгы сааттарда Машаякка кулап калганга жол бербеген нерсе бир жагынан айкаш-жыгачтын артынан келген кубанычка бөлөнүү үмүтү болгон деп айтсак, ыйык китепке каршы келген ойду айткан болбойбуз. Бул анын бизге болгон сүйүүсүнүн чындыгын жана улуулугун азайтпайт. Анткени ал үмүттөнгөн кубаныч Кудайдын көптөгөн балдарын даңкка жетелегенден, башкача айтканда, аларды куткаруудан келген кубаныч болгон. Еврейлер 2-бөлүм 10-аят. Ал бизди куткаруудан кубаныч алат. Ал эми бул Кудайдын даңкталышына өбөлгө түзөт. Биз Ыйса менен ал кубанычты бөлүшөбүз. Ал эми Кудай даңкка ээ болот.